Кыргызстан менен Азербайжан эми стратегиялык өнөктөш. Президент Садыр Жапаровдун Баку шаарына жасаган расмий сапарынын жыйынтыгы менен 8 документке кол коюлду. Эми кыргыз-казак чек ара бекеттеринде суткалап кезек күткөн унаалар болбой калабы. Бүгүн эки өлкөнүн өкмөтү товар ташуудагы кыйынчылыктарды жоюуга багытталган протоколго кол койду. Оң рулду унаа айдагандар такси кызматында иштей албай калышы мүмкүн. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бул идеясына айдоочулар каршы чыгышууда. Кыргызстанда салттуу музыка жумалыгы башталды. 45тен ашык өлкөнүн өкүлдөрү катышкан иш-чара быйыл 18 жолу өткөрүлүп, 25 апрелге чейин уланат. Котман кечиңиздер менен эфирде жаңылыктардан кечке толукталган чыгарылышым, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда мамлекеттер аралык кеңеш түзүлөт. Меморандумга эки өлкөнүн жетекчилери Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев кол койду. Мындан тышкары мамлекет башчылары өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүүгө багытталган бир катар макулдашууларга жетишти. Президент Садыр Жапаровдун Баку шаарына жасаган расмий иш сапарынын алкагында баш аягы 8 документке кол коюлду. Мунун ичинде аба катнашы, айыл чарба жаатында кызматташуу, финанс министрлигинин ортосундагы өз ара түшүнүшү, маалыматтык коммуникациялык технологиялар жаатында кызматташууну өркүндөтүү чечимдери бар. Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга да кол коюшту. Ага ылайык эми тараптар Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын максаттарын жана принциптерин кармангандарын ырастап, бири-биринин суверендүүлүгүн, көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн жана эл аралык таанылган чек араларынын кол тийбестигин өз ара колдойт. Документтин алкагында эки тараптуу сооданын көлөмүн андан ары көтөрүүгө, ошондой эле биргелешкен экономикалык жана инвестициялык долбоорлорду илгерилетүүгө жана ишке ашыруу үчүн соода үйүн түзүү маселеси изилденбей болду. Уважаемый Ильхам Гейдарович. Урматтуу Ильхам Гейдарович, мен сиздин соода экономикалык кызматташууну мындан дагы кеңейтсе болот деген оюңузду колдойм. Биз бүгүн экономиканы либералдаштыруу, инвестициялык мыйзамдарды жакшыртуунун үстүнөн иштөөдөбүз. Бул Кыргызстан менен башка мамлекеттердин инвестициялык кызматташтыгын активдештирет. Ушундан улам Азербайжандын ишкер чөйрөлөрүн Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн активдүү изилдөөгө чакырат элем. Муну менен бирге ишкердик кызматташууну активдештирүүгө өбөлгө боло турган эркин экономикалык аймактарга жеңилдетилген салык жана бажы режимдерине көңүл бурсаңар болот. Бүгүнкү күндө биздин мамилелерди сапаттык жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн бардык шарттар бышып жетилди. Буга байланыштуу Кыргызстандын эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин орнотуу демилгесин колдогонуңуз үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Наши отношения выходят на уровень стратегического партнерства. Это очень знаменательное событие. Биздин мамиле жаңы деңгээлге чыкты. Стратегиялык өнөктөш болуп калдык. Бул эң маанилүү окуя. Акыркы 29 жылдын ичинде Кыргызстан менен Азербайжандын көптөгөн багыттар боюнча өз ара аракеттенип келген. Бирок мынчалык деңгээлге жеткен эмес. Стратегиялык өнөктөштүк бул чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет жана чоң жоопкерчиликти билдирет. Келечекте биз эл аралык структураларда бири-бирибизди колдоп, эки тараптуу жигердүү иш алып барарыбызга ишенем. Ошондой эле эки тараптуу кызматташууну мындан да активдештиребиз. Бүгүн биз көптөгөн инвестициялык долбоорлорду, анын ичинде айыл чарба тармагындагы кызматташуу жана транспорт инфраструктурасын өнүктүрүүнү талкууладык. Бул жагынан мүмкүнчүлүктөрүбүздү бириктирүүнү да карадык. Кыргызстан менен Казакстан чек ара аркылуу жүктү эркин өткөрүү боюнча макулдашты. Бул министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошев менен Казакстандын вице-премьер-министри Бахыт Сулаймановдун видео байланыш аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасына жетишилди. Коңшу өлкө товарды ЭАЭП мамлекеттерине өткөрүүдө айдоочуларда электрондук эсеп фактура болсо, аларды текшерүү иштерин жүргүзбөөгө макул болду. Дал ушундай тапшырма мамлекеттик кирешилер комитетине берилди. Эгерде Кыргызстан аркылуу келген жүк декларацияланбаган болсо, анда ал артка кайтарылат. Мыйзамсыз ташылып келе жаткан товарды транспорттан түшүрүү эмес, инспекциялык комплексти колдонуу менен аныктоо чечими кабыл алынды. Эки тарап бир жуманын ичинде Кыргызстандын операторунун навигациялык пломбаларын Казакстанда да колдонуу маселесин иштеп чыгууну макулдашты. Ошондой эле Кытайдан эки мамлекетке кандай позициядагы товарлар келип жатканы талдана турган болду. Мындан тышкары тараптар жакынкы күндөрү Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында пайда болгон унаа тыгындарын жоюу максатында чек ара кызматтарынын ишин күчөтүүнү сүйлөшүшкөн.
Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 150 миллион доллар берет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетектеген Кыргызстандын делегациясы менен банк өкүлчүлүгүнүн Вашингтондо болгон жолугушуусунда айтылды. Кол коюлган келишимге ылайык бул сумманын 50 миллион доллары Баткен областын өнүктүрүүгө жумшалат. Каражаттын жарымы грант түрүндө, калганы жылдык үстөгү 0,75% менен 38 жылга берилери кабарланууда. 100 миллион доллары суу чарба кызматтарын жакшыртууга коротулат экен. Ал арада Улуттук банк өлкө рыногунан АКШ долларынын тартыштыгын алдын алуу үчүн дагы бир эреже киргизди. Эл аралык акча которуу системасы жаңы тартип менен иштей баштады. Ага ылайык доллар кайсы өлкөдөн которулса, ошол жактын улуттук валютасы же сом түрүндө гана берилет. Буга өлкөдөн нактылай долларлар ири көлөмдө чыгарылып кетип жатканы негиз болгон. Экономисттерде АКШ акчасынын таңсыктыгы жаралса, анын ордун толуктоо өтө кыйын болуп кала турганын эскертишүүдө. Бул өз кезегинде сомдун кунунун кескин арзандашына алып келет. Теманы Акмарал Саватар улантат. Улуттук банк өлкөнүн валюта рыногундагы абалды тең салмактуу кармоо үчүн дагы бир кадамга барууга мажбур болууда. Мекеме эл аралык акча которуу системасына жаңы тартибин киргизүүдө. Буга алдын ала келген ыкчам маалыматтар негиз болгон. Анда өлкө рыногунан накталай долларлар ири көлөмдө чыгарылып кетип жатканы байкалган. Андыктан валюта рыногундагы абал турукташканга чейин убактылуу чара көрүү зарылдыгы келип чыкты дешет адистер. Ага ылайык эл аралык акча которуу системасы аркылуу каражат кайсы өлкөдөн келсе, ошол өлкөнүн улуттук валютасы же сом түрүндө гана берилет. Мисалы Россиядан акча которулса, бул жактан рубль же сом түрүндө, Казакстандан болсо теңге берилет. Акыркы күндөрү ошо Россия Федерациясынан, ошондой эле Казакстандан ошо акча которуу системалары боюнча АКШ доллары менен келип, бияктан алуучулар ошо АКШ доллары менен багы накталай түрдө кайра ошо Кыргызстандан алып чыгып кетүүсү байкалган. Бул негизи ошо биз жүргүзгөн анализдин негизинде, мониторингдин негизинде ушундай көрүнүштөр орун алган. Кандайдыр бир мындай спекуляциялык операциялар, ошондой эле мисалы өнөктөш өлкөлөрдө кандайдыр бир чектөөлөр болгон, ошонун негизинде кандайдыр багы ошо чет өлкө АКШ доллары менен акча которуу системалары менен Кыргызстанга келип, берден да накталай түрдө АКШ долларын биздин өлкөдөн тышкары алып чыккандагы мындай фактылар болгон да. Ал арада долларды накталай чыгарууга тыюу салуу кошуна жана алыскы өлкөлөр менен соода саттык кылган атамекендик ишкерлерге кандайдыр бир кесепетин тийгизип калбайбы деп суроо салгандар да бар. Бирок бизнесмендер өздөрү дал ушундай кадамга баруу керектигин айтып, буга чейин министрлер кабинетине кайрылышыптыр. Себеби алар четтен товар сатып алуу үчүн долларга көз каранды. Айтымдарында өткөн айларда рынокто доллардын таңсыктыгы таасын байкалса, учурда андай көрүнүш жок. Ананда бизнесмендердин көпчүлүгү банктан банкка акча которуу жолу менен иштешет. Тактап айтканда накталай акчаны баштыкка салып алып чек арадан өткөрүшпөйт. Финансы мекемелери аркылуу которууларга эч кандай чектөөлөр коюлган эмес. Болгону ишкерлер кайсы өлкөдөн эмне сатып алып жатканын жана тиешелүү контрактты көрсөтүүсү жетиштүү экен. Көбүнчөсү билесиңер, биз деген өзгөчө ишкерлер Кытай менен, Россия менен, Турция менен товар алабыз, фурнитур алабыз, чийки зат товарлардын баары келип ушул жактан келгенге карата бизге лир жок, юань жок, только доллар менен иш жүргүзөбүз. Ошого карата биз сурандык, балким лир алып келесиңер, Турция доллар жетпесе. Ошондукта ошо жактан юань менен иштеш аябай кыйын экен. Ошондуктан биз деген бизнестин баары ушуну демилген көтөрүп, долларга запрет койгула. Мисалы банктан Турцияга, биздин Кыргызстан банктан Турцияга которсо, контракт көрсөтсөңүз, 10 эле миң доллар эмес, 100 миң доллар дагы жөнөтсө болот. Экономисттерде Кыргызстан 70-80% импорттан көз каранды болгондуктан мындай мажбур кадамга баруусун туура дешүүдө. Себеби өлкө азык түлүк, күйүүчү май, кийим-кече жана башка товарларды көбүн эсе доллар менен сатып алат. Азыркы убакта тиги жакта жанакындай санкция болуп атканда Казакстандан чыгарып кетсе да сатып алыпчы. Анан биз ал валютаны каяктан сатып алабыз? Бизге валюта керек да. Биздин экономикада ошо жана соода саттык тармагында ошо биздин өндүрүштө колдонуп аткан мындай бир өзүнчө бир эме бар да, көлөмү бар да доллар. Анан ошону чыгарып кетсе, биз ал көлөмдү эмненин негизинде мындай толуктайбыз да. Сатып алышыбыз керек. Сатып алганда
билесиздер, сом эмне болуп кетет. Белгилей кетсек, өлкө рыногундагы АКШ долларларынын агып чыгып кетүүсүн алдын алуу аракеттери өткөн аптада катуу башталып, анда экономика жана коммерция министрлиги нормативдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Анда чет элдик жарандар өлкөдөн накталай түрдө 5000 доллардан ашык каражат алып чыгып кете албайт. Ал эми Кыргызстандын жарандарына бул көрсөткүч 10 000 доллар. Эгер накталай чыгарылган акча көрсөтүлгөн суммадан ашып кетсе, жалпы сумманын 10%-ын республикалык бюджетке төлөөгө милдеттендирилет. Ушундай жана башка кадамдарга бир катар мамлекеттер барган. Алардын арасында өнүктөш өлкөлөр да бар. Акмарал Сабатар, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС. Оң рөлдүү унаа менен такси кызматын көрсөткөн айдоочулар ички иштер министрлигинин демилгесине нааразы болушууда. Жүргүнчү ташуучулардын айтымында сунуш колдоо тапса, миңдеген адам жумушсуз калып, жол кирее кымбаттайт. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгы оң рөлдүү унаа менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап жатат. Документ кабыл алынса, рөлү оң жакта жайгашкан унаа ээлери жүргүнчү ташууга лицензия ала албай калышат. Кененирээк кийинки материалда. Рөлү оң жактагы унаа менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Мындай мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги жакын арада жогорку кеңешке алып келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов кечээ парламенттеги тармактык комитеттин жыйынында билдирип, оң рөлдүү автоунааларды жүргүнчү ташууга жолотпоо керектигин айткан. Легковой таксидагы лицензия өтөт. Канункидей. Анткени деген бул лицензия перевозка эч кандай бусик менен айырмаланбаш керек. Бирөө жоопкерчилик болуш керек. Эртең текшериш керек, водительный состояниясын текшериш керек, автоунааны текшериш керек, танчыш керек. Аны эч кандай жанакындай сиз туура берип атасыз. Оң рулдуу автоунаалар пассажирский перевозкага эч кандай жолобош керек да. Анын баары иштелип атат. Буюрса ушул мыйзам долбоорун жакын арада алып келебиз. Колдоп берсеңер, андан ары биз иштеп атабыз. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 1,5 миллиондой автоунаа болсо, анын 200 миңге жакыны оң рулдуу. Бул жалпы транспорттун 10%-ын гана түзөт. Ага карабай жол кырсыктарында оор жана өтө оор кесепеттер менен коштолгон авариялардын себепчиси болуп жатат деп эсептейт жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 3 айында 1366 жол кырсыгы катталып, анын 500гө жакыны оң рулдуу унаалардын катышуусунда болгон. Учурда шаар аралык каттаган такси унааларынын 80%га жакыны оң рулдуу минивендер экен. Мындай темир тулпарлардын ээлери кырсыкка рулдун кайсыл жакта жайгашкан эмес, айдоочулук күбөлүктөрдү окубай туруп акчага сатып алган, эреже билбеген айдоочулар себеп болуп жатканын айтышат. Мындан улам Ички иштер министрлигинин оң рулдуу унааларга такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салуу сунушуна каршы чыгышууда. Биздин оюбуз анага каршыбыз, биз негизичи. Анткени оң рулдуу 1,5 миллиондон ашык бул машиналар. Бизге мейли буларды алсын таксиден, анда бизге оң рулдуу эмес, сол рулдуу машина алып келип берип койсун. Бизге жаңыраак ушундай машина. Мындай машина кирбейт да бизге. Туурабы? Кирбейт. Биз каршыбыз буларга. Бул жок, биз оокат кылбайт атабыз. Анда өкмөт бизге акча берсин. Ушул менен оокатчылык болуп, ушу менен акча таап бала чакка багып атабыз. Кредит төгөп атабыз дегендей. Мына кандай болуп калат? Болбой калбай анда. Оң руль деле, правый руль деле, левый руль деле сүзүшүп атпайбы? Бул кырсык да. Ушу менен эме кылабыз, бала чаканы багабыз. Мына ар кимибиздин бир болбой калды дегенде бир 200 миң кредитибиз бар азыр, болбой калды дегенде. Элдер машинаны кредитке алгандар бар. Алар эмне кылат? Эмне болуп оокат кылат? 10 жылдан бери Бишкек Каракол багытында иштеп жүргөн такси айдоочусу Садыр Осмоновдун унаасы Honda Step Wagon. Бир барганда 6 жүргүнчүнү 800 сомдон алам дейт. Ал эми 4 адамдык унааларда жол кире андан 200 сомго кымбат экен. Эгер оң рулдуу унааларга такси кызматына чыгууга тыюу салса, жол кире кымбаттап, бул жарандардын капчыгына да зыянын тийгизерин айтат. Анын үстүнө сол рулдуу минивендер аз дейт. Бизге келип тийип калып атат акыр аягычы. Биз мына эл ташып иштеп атабыз, эч кандай элден жалып жок. Уш жерден жүктөп үйүнө чейин алып барып, бөөдө кырсыктан сырткары жүрүп атабыз. Кудайга шүгүр, туура эмес деп ойлойм да эми. Уш жер менен могу жерде канча деген киши үй бүлөсүн багып атат.
Если бул жерде токтотуп кое турган болсо, ушул жерде мен берки минимальный айтканда 50 кишини көчөдө жумушсуз калтырып атат. Бул деген эмне дегендик билдирет? Бул четке чыгышыбыз керек. Кыргызстан 2015 жылдан тартып оң рулдуу унааларды өлкөгө киргизүүгө тыюу салган. Быйыл бир катар жарандардын өтүнүчү менен оң рулдуу автоунааларды ташып кирүүгө коюлган чекти алып салуу боюнча депутаттар тобу мыйзам долбоорун даярдашкан. Ал 25 апрелде тармактык комитеттин күн тартибине киргизилген. Авторлордун бири Марлен Маматалиев оң рулдуу таксиге тыюу салуу боюнча сунушка каршы чыгууда. Эми жана лицензия боюнча бул уже экинчи чоң дагы бир проблеманы жагдайды алып келиши мүмкүн. Анткени бул лицензиянын талабын аткаруу максатында бир топ таксилер буга кирбей калат. Өзгөчө ошол оң жолдуу таксилер. Туура мен түшүнүп атам, жанагы өздөрүнүн эле коопсуздугуна ыңгайлаштырылган жана тосмолор болсо, биринчи кезекте жана артынан жана өлтүрүп кетип аткан кандай фактылар бар, уурдап кеткен фактылар бар. Аларга тосмолор коюп туруп ошол талап аткарылса мейли. Ал башка маселе. Бирок толугу менен азыркы учурда бир таксилердин 90% деп айтсам жаңылышпайм го, алар өзүнүн турмушун мына ушул такси аркылуу жашоосун жүргүзүп жатат. Анан биз буларга кантип бүгүн тыюу салабыз же буларга кантип бүгүндөн баштап токтотуп кое алабыз? 90% таксисттер азыр оң жолдогу таксисттер күндөгү өзүнүн турмушун алып баратат. Биз аларга башка жумуш бере албасак, анан азыркы кылып аткан ишине кантип тыюу салабыз? Бул сөзсүз түрдө тыюу салынбаш керек, биз буга каршы чыгабыз. Бул туура эмес нерсе. Учурда такси кызматын кылып жүргөндөр патент менен иштешет. Эгер мыйзам долбоор кабыл алынса, жеңил унааларда жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн автобустарда эле лицензия алышы керек болот. Аны берүү милдети Транспорт министрлигинин Ички иштер министрлигине өткөн. Учурда Ички иштер министрлиги лицензия алуу боюнча өздөрүнүн автоматташтырылган маалыматтык системасын түзүүнүн үстүндө иштеп жатышыптыр. Буга жүргүнчүлөрдү ташыган бирикмелер каршы болуп жатышат. Как это? МВД будет нас Негизинен лицензияны берүү милдетин Ички иштер министрлигине өткөрбөш керек болчу. Буга чейин Транспорт министрлиги жакшы эле иштеп жаткан. Мурдагыдай эле калтыруу керектигин айтып, биз министрлер кабинетине, президентке да кат жөнөттүк. Негизинен эле такси кызматынын ишин жөнгө салган бир дагы мыйзам жок. Мындан улам эл өкүлү Бакыт Сыдыков керектүү мыйзам долбоорун иштеп чыга турганын билдирди. Анан лицензия боюнча бүгүн эч ким анга чек кое албайт. Эмнеге дегенде оң рулдуу машина кирген болсо, бул мамлекетте регистрация болгондон кийин такси болуп иштейин десе, иштей берет алчы. Перевозка вообще бир дагы регулироваться этилбейт да. Налогун төлөп койсо эле любой бар таксимен болуп иштей берет да. Бул мындай болбош керек да. Такси деген бул биринчи жарандар ташып аткандан кийинчи бул баардык мыйзамдарга жооп бериш керек да. Биринчи эртең менен медосмотрдан өтүш керек. Машинасы техосмотрдан өтүш керек деген. Бул баягы элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугун биринчи ирет сакташыбыз керек. Рулу оң жактагы машиналарды такси кызматында иштөө укугунан ажыратуу керектиги маал-маалы менен көтөрүлүп келет. Парламент 2016 жылдан тартып оң рулдуу автоунааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салган мыйзам кабыл алган. Бирок наразы болгондор көп болуп, мыйзамды ишке ашыруу 2020 жылга жылдырылган. 3 жыл мурда парламент бул мыйзамдын аткарылышын дагы жылдырып, 2025 жылга чейин калтырууну чечкен. Рахаджан Ибекова, Денислам Бишимбаев, НТС. Алтын казык конушу кайрадан Бишкек мэриясынын балансына өткөрүлүп берилет. Чүй областынын жетекчисинин айтымында бул боюнча учурда тиешелүү документтер даярдалууда. Бирок кала бийлиги кабыл алууга даяр экенин билгизелек. Аламүдүн районунун Актөө айыл өкмөтүнүн тургундары болсо, аталган конушту алардын карамагына киргизүүгө каршы чыгышууда. Дүйшөн Шаршенбеков талаштуу маселе боюнча жергиликтүү тургундардын пикирин угуп келди. Бишкектин четиндеги Таштанды таласынын жанындагы Алтын казык конушунун тургундары жакындан бери тех паспорт алуу үчүн Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Кайырма айылына келе баштагандан бери жергиликтүү тургундарда тынчтык жок. Алтын казык конушунун жери Кайырма айылына карагандыктан каттоо кызматынын Аламүдүн райондук бөлүмү аймакта жашаган тургундардын тизмесин түзүп, айыл өкмөтүнө берген. Ошол себептен конуштун жашоочулары тех паспорт алуу үчүн Кайырманын айыл өкмөтүнүн тизмеден аты жөндөрүн карап тактап жатышат. Бирок жергиликтүүлөр Алтын казык конушунун мыйзамдаштырылышына каршы чыгышууда. Жители этого села, конечно, мы против, потому что у нас маленькое село. Биз эмнеге буга каршы чыгып жатабыз? Биздин айыл кичинекей болгондуктан дотациядагы айыл өкмөт болуп эсептелет. Ашык каражаты жок. Азыр Кайырма айыл өкмөтү аркылуу Алтын казык конушуна тех паспорт берилип, мыйзамдаштырылып жатат. Эртең алардын эли чыгат, бизге жол салып бергиле, жарык, таза суу менен камсыздап бергиле деп башташат. Аларга эмес өзүбүзгө жетпей жатса, айыл өкмөт кантип каражат табат? Өзүбүздүн айылдын жолдору жасалбай турат. Көчөлөрдө чырактар болгону менен үнөмдөөлү деп түнкүсүн дагы күйгүзбөй жатабыз. Мындан улам биз буга каршыбыз.
Кайрмалыктар алтын казык конушунун жерин Бишкек шаарынын мэриясынын кармагына өткөрүп, андан кийин мыйзамдаштыра беришин дешет. Анткени конуш жайгашкан аянт учурунда Ордок калаанын балансында болгон. 1988-жылы ошол кездеги Бишкек шаардык кеңешинин жана мэрдин макулдугу менен 172 гектар жер убактылуу пайдалануу үчүн Аламүдүн районунун Актөбө айыл аймагына өткөрүлүптүр. Айылдыктар аянтты ижарага алып, айыл чарба багытында колдонуп келишкен экен. 2005-жылдары жер басып алуунун аркасы менен алтын казык конушу пайда болгон. Шаар бул жерди алабыз дешкен, кайта элечи. Мусорный полигон курабыз деп, завод курабыз деп, бизден ошо жерди кайта сураган 2010-жылы. Ал жерде биз, соответственно, жерлердики биз каршы эмес, ала бергиле деп, бүт кагаздарды иштеп баштаганбыз. Госрегистр, архитектура, Бишкек глав архитектура ошонун баарын иштеп, бирок ал жумуш токтолду. Анткени 88-жылы берилген токтомду Совет Кыргыз министр СССР ошо токтомду эч ким таппай койду да. Эмненин негизинде бизге берилген деп. Аны таппай алар тиги Бишкекский горкеңеш, мэрия проект постановление чыгарган. Ал проект постановление Минюсттан өтпөй койду. Анткени ошо оригиналды алып келгиле. Эмненин негизинде Актөбөгө тийип калды бул жер. 2019-жылы мэрия тарабынан Гибразимге заказ берилет. Инвентаризация Бишкектин жерин тактагыла деп. Гибразим тактаганда ошо жер Актөбө айыл өкмөткө караштуу эмес. Бул Бишкек мэриясынын жери деп тактаган да. Биздин кеңештен өттү, гор кеңештен өтүш керек болчу. 19-жылдан. Ооба. Бирок айырда гор кеңеш сроку бүттү. Жаңы кеңеш келет, алар карайт. Ошон созулуп карабай атышат. Кайрма айылынын эли бул маселени чечип берүү менен Аламүдүн районунун акимине, президенттин Чүй областындагы өкүлчүлүгүнө бир нече жолу кайрылышыптыр. Акыркы жолу алтын казык конушунун мыйзамдаштыруу аракети башталганда көйгөйгө көңүл буруун өтүнүшкөн экен. Ал тургай маселе боюнча кече айыл эли жыйналыш өткөрүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн чакырышыптыр. Бирок алар келбей койгондон кийин эл аралык маанидеги Алматы көчөсүнө чыгып жолду тосушкан. 2300 калк жашаган Актөбө айыл аймагында жер маселеси өтө курч турат. Турак жай салууга жер бөлүнбөгөндүктөн бир үйдө 3-4 үй бүлө күн кечирүүгө аргасыз. Буга чейин айыл өкмөттүн карамагындагы 40 гектар жер турак жай салуу үчүн бөлүнгөнү менен трансформация болбогондуктан маселе чечилбей турат. 4 балабыз бар. Биякта биз жашап атабыз 24-25 жыл болду. Ошол үчүн биз требуем губернатор менен акимдерди биздин 40 гектар жерибизди трансформация кылган биздин балдарыбызга берип кагазтарын ондоп жасап берсин биздин балдарыбызга. Если алар бербесе, биз да ушул алтын казыкка окшоп, биз да захват кылып, жердин барып трактор менен апарып, ушу таштарды, кумдарды, цементтерине чейин апарып, түнүбөй баарын жасап кетебиз. Биз да захват кылабыз. Элге можно, бизге нельзя, биз деген житель Кайырманын жителибиз. Президенттин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаев алтын казык конушун Бишкек шаарына өткөрүү менен маселе чечилерин айтууда. Учурда бул боюнча документтер чогултулуп жатканы белгилүү болду. Ошондой эле Алымбаев конуштун тургундарын башка жакка көчүрүү маселеси каралбагандыгын билдирди. Буга чейин актөбөлүктөр өкмөт Бишкектин четиндеги Таштанды полигон айланасында отурукташып калган тургундар турак жайларын бошотуп беришсе, башка жактан жер берүүнү караштырууда деген маалымат бар экенин айтышкан. Азыр гипроземдин заключениясы бар экен, бул Бишкекти шаардын территориясынын жери деп. Эми азыр Аламүдүн мамлекеттик администрациясы ушу тиешелүү биринчи документтер дайындап бүгүн бизге өткөзүшөт. Анан кийин дальше андан ары биз ушу Бишкек мэриясына жана президент администрациясына дагы маалымат катары бир экземплярын катып жолдомойбуз. Актөбө айыл аймагынын башчысынын маалыматында 85 гектар жерде жайгашкан алтын казык конушунда учурда 800дөн ашык турак жай бар, калктын саны 5-6 миңди чамалайт. Дүйшөн Шаршенбеков, Адлет Чокоев, НТС, Чүй областы. Кыргыз эл артисти Актаңдай Төкмакын Элмирбек Иманалиевдин көз өткөнүнө бүгүн 2 жыл болду. Бүгүн аларча көрүстөрүндөгү бейитинде эстелиги тургузулуп, маданият жана искусство ишмерлеринин жана коомдук ишмерлердин катышуусунда ачылыш өткөрүлдү. Иш-чарага катышкандар Залкар инсандын басып өткөн жолун эскеришип, Ордо каладагы эс алуу бактарынын бирине Элмирбек Иманалиев менен досу Зайырбек Ажыматов экөөнүн ысымын ыйгаруу сунушу айтылды.
Белгіле кетсек, Элмирбек Иманалиев оорудан улам 42 жашында көз жумган. Ал өмүрүн төкмөчүлүккө арнап, жаш акындарга устаттык кылып келген. Көп кырдуу талант акындыктан тышкары манас дастан айткан. Ошондой эле көптөгөн ырлардын автору. Акындын калемине таандык чыгармалар учурда обонго салынып, эстрада жаатында аткарылып жүрөт. Бул болгон ушу болгон эмесин төкмөчүлүккө жасаганда, анткени буга ушу устаты Тууганбай Абдиев атабыздын ушу аманат катары айткан сөзү болчу да, ушу төкмөчүлүктү ушундай алып жайылып жүргөм. Балам, мен ушу сени ошого алып келгем, ошого тарбиялагам деген сөзүн ушу туу тутуп жүрүп өтүп кетти. Чынында кара сөз менен оюңду толук жеткирүүгө мүмкүн болбогон нерсени Элмирбек ыр аркылуу бийликтегилерге болобу, жалпы журттун өзөгүнө болобу ушундай бир эме кылчу да, жеткиликтүү кылып бир менен түшүндүрүп берчү. Анан ошол нерсенин бүгүн баардыгы жетишпей атканы. Бул эгер көзү тирүү болгондо 2 жылдын ичинде да канчалаган мыкты чыгармалар даярдалып, да канчалаган шакирттер чыгат эле. Ошол нерсе жетишпей атат. Аталык тарбия дегенде эле эң биринчи эсиме келген нерселер бул адамгерчилик, жөнөкөйлүк. Бул адамдын эң башкы сапаты, касиети ошол деп көп айтчу да. Анан жанагы билимге, тарбияга дегендин дагы бир себеби ар бир колуна бир китеп көтөрүп келип, же болбосо жанагы бир сөздүктөрдү көтөрүп келип, анан башка тилдерге да үйрөнсүн, бирок ошол эле учурда кыргыз тилин жакшы билгиле деп, мектепке бергенде дагы, бакчага бергенде дагы ошол жалаң кыргыз тилине басым жасачу да. 25 апрелге чейин өлкөдө салттуу музыка жумалыгы, эл аралык музыка жана бий конгресси өтөт. Иш-чара бүгүн Бишкектеги Уркая Салиева атындагы Сейил багында башталды. Анда улуттук аспаптарды жасоо боюнча чеберлердин мастер-класстары жана улут мурасы улуттук салттуу кийимдерден тиричилик шаймандарынын көргөзмөсү өттү. Жумалыктын ачылышына чет элден келген коноктор катышып, улуттук тарых музейге чейин жөө жүрүш жасашты. Белгилей кетсек, иш-чараны маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги менен Кыргыздын салттуу музыкасы фонду биргеликте уюштурууда. Анын алкагында күү, ыр, дастан күндөрү өтүп, ар бир бөлүк мастер-класс менен коштолот. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Коркут ата спектакли көрсөтүлөт. Мындан сырткары Кыргыз улуттук манас театрынын манасчы, дастанчы, акындарынын концерти болот. Иш-чара 25 апрель гала концерт менен жыйынтыкталат. Кыргызстандын ичинде эле катышуучулар болсо, бул жылы Туркия мамлекетинен, Казакстан мамлекетинен, Венгрия мамлекетинен, Өзбекстан мамлекетинен жана башка коңшу сырткы мамлекеттерден биз конокторду чакырдык. Алардын дагы салттуу музыкасы бар. Алардын дагы сактоо элементтерин, сактоо методикаларын ушул жерде талкуулайлык жана бири-бирибизден тажрыйба алып, анан ушул аянтчаны мындай эл аралык аянтчага айлантуу боюнча дагы биз быйыл демилге көтөрдүк. Азыр бир канча эл аралык уюмга сунуш беребиз. Мындан ары башка мамлекеттерде дагы салттуу музыка жумалыгы жана күнү белгилемекчи. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.